Саламатсыздарбы, сіздер менен Мирлан Батырханов. Бут пластырлары бут оорусунан белдин ооруганан кантип арылса болот? Жана ошондой эле организмде шлак токсиндерди кантип айдап ошонун жардамы менен аяксак болот? Ушул жөнүндө сүйлөшүп кетели. Демек, азыркы учурдагы жаңы каражаттар жөнүндө сүйлөшүп кетсек. Пластыр бул дегеле медицинада бул жаңылык эмес. Бул көп жылдан бери уже колдонуп келген ыкма экен. 1800-жылдары биринчи жолу ойлоп табылган экен. Малышева 100 жыл мурун. Малышеванын YouTube'дан көрсөңүз болот. Клейкий спасатель деген видеосун көрсөңүз болот. Негизинен азыркы учурда пластырдар дарылык касиетте көп учурларда колдонулат. Мына мисалы үчүн сигареттен арак таштатуучу атайын пластырлар чыккан. Гинекологияда противозачаточный катары колдонулат. Аялдарга же эркектерге тестостерон көбөйтүү үчүн колдонулат экен. Кээ бирлери составды киргизет экен, организмге керектүү составды, кээ бирлери токсиндерди чыгарып, зыян нерселерди чыгарып аяктырат экен. Биз ар кандай токсиндерди алабыз өзү жашоодочу. Тамак аштын жардамы менен сапатсыз, азыркы учурда селитра, нитраттар көп кошулган тамак аш көп, мисалы үчүн дарбыз болуп, алма болуп, эрте бышсын деп, чоң бышсын деп көптөгөн зыян нерселер кошулат, ошонун баары биздин организмге барып шлак болуп калат экен. Анан көптөгөн таблеткаларды өзгөчө көптөн бери ооруп жүргөн адам болсо, көптөгөн таблеткаларды жеп, ошонун жардамы менен шлактар тотулат. Ошол эле учурда бул селитра, нитраттар гана эмес, бул куурулган тамактар, оор тамактар мунун баары да организмге шлак болуп туруп калат экен. Кытайлар айткан экен, адам буттан карайт деген экен. Бут өтө маанилүү экен. Мына биздин бутубузда көптөгөн рецепторлор, көптөгөн точкалар бар экен. Алар биздин башка органдарыбызга жооп берет жана органдарыбыз менен тыгыз байланыштуу экен да. Бут аркылуу бүт органдарга таасир этсе болот экен. Андыктан бул өтө маанилүү жер экен. Мына Фабриктин пластыры Кытайлардын технологиясынын жардамы менен мына бут жана бел ооруларга каршы чыгарылыптыр. Бутум оорубай калды, белим оорубай калды деген ушул пластырдын жардамы менен биз көп эле угуп жүрөбүз. Мисалы үчүн биз уже 4-5 жылдан бери ушул пластыр менен иштейбиз. Көптөгөн адамдар бизге көп алкыштарды айтып, көптөгөн жакшы ой пикирлерин айтып турушат да. Мисалы үчүн ошолордун бири, мен бир эжеге айттым эле, ушундай жакшы жардам берет экен, жардам берип атты десем, макул, мен рахмат, мен апама айтып көрөйүн деди. Апасы бут ооруйт экен эле, бутуна берсе, бут ооруган калып калды. Ревматизм болгон. Дагы бир эже, мына Гүлчөлөк эже бир эже, ал дагы бутум ооруйт эле, макул коюп көрөйүнчү деп коюп көрдү. Рахмат балам, мен 2 упаковка кетиргенде жардам берди дейт. Кимдир бирөөгө 1 упаковка, кимдир бирөөгө 2 упаковка жетет да. Белим оорубай калды дегендер болот. Бели ооруганда бул көбүнчө бели коюлат. Белим оорубай калды, рахмат дегендер да болот. Дагы кайсы учурларда колдонсо болот экен, бул атайын ножные пластырь деген бутка жабыштырып коюучу каражаттар. Арыктоо үчүн да колдонушат, кошумча, бирок атайын арыкташ үчүн колдонулбайт бул. Албетте туура тамактануу болуш керек, албетте атайын тамакты өзгөртүш керек, албетте физикалык өнүгүүлөрдү кошкон туура болот. Бирок ошону менен бирге муну да колдонуп койсо болот, анткени бул шлактар, токсиндерди бүт чыгарып салат экен. Андыктан муну да кошумча колдонсо болот. Бул ошол эле учурда организмдеги обмен веществи жакшыртып, ошол себептен бизге жардам берет. Ошондой эле иммунитетиңиз түшүп кеткенде, көп учурда аяк албай кыйналганыңызда, көп убакыт ичи аягып атсаңыз, демек ушул каражатты колдонсоңуз иммунитетиңизди көтөрүп, тез аяга турган болуп калат экенсиз. Ашказан ичеги оорулары болсо, ашказаныңыз кээде ооруп, ичеги оорулары козгоп аткан болсо да, мына ушул пластырды колдонсоңуз, шлактарды, токсиндерди алып салгандан кийин, ушул себептен дагы ашказаныңыз жакшы иштеп калышы мүмкүн. Терини жакшыртуу үчүн, мына териңиз түлөп түшүп атса, эгер кургап кетип атса, жакшы кетет экен, жана бырыштар тез түшүп атса, бул да колдонсоңуз болот экен. Ошондой эле бойдок угрин тазалайт экен. Бул мына шлактар, токсиндерди алып салгандыктан бойдок азая баштайт экен. Бул эми негизги каражат деп айтпайбыз. Албетте сиздер атайын бетмайларды, атайын каражаттарды колдонгонуңуз туура болот. Бул болгону кошумча сиз ошо колдонуп аткан каражаттарга кошумча комплекс деп койсок болот экен да. Эми бойдокту кетирүү боюнча бизде атайын видео бар. Ушул видеодон көрүп үйрөнсөңүз болот. Бойдок угри кетирүү деп YouTubeга жазсаңыз, менин видеолорум чыгат. Мирлан деп атты кошуп коюңуз. Нервный стресс көп болгондо, ишиңиз нервный болуп, акыркы убакта көп өзүңүздү нервный сезип, тез чарчап калып атсаңыз, өзүңүздү кармай албай калып атсаңыз, мына ушул каражат жакшы жардам берет экен. Кийинки учур бул мына эң негизги учур, бул мына белге күч келгенде, кечке отуруп иштегенде белиңиз ооруп калчу болсо, ошондой эле бутуңуздун суставдары, белиңиздин суставдары, муундары ооруп аткан болсо дагы, мына бул каражат эң негизги ушул себептен колдонуңуз. Эң көпчүлүк учурда ушул максатта колдонуп, мен жакшы пайда көрдүм деген адамдарды көп угуп атабыз. Негизи пластыр ушул максатта чыгарылган көбүнчө. Эми кантип колдонсо болот, ушуну көрүп кетели. Негизинен мына бутка жабыштырып, жатарда бутка жабыштырылат экен. Биз атайын же белге жабыштырып алсак болот экен. Эгерде белиңиз ооруп атса, белге жабыштырсаңыз болот. Бул боюнча инструкциясы бар. Бутка канча жабыштырасыз? Демек, бул 1 упаковканын ичинде 10 пакет бар. 10 пакет 2 бутка 2ден иштеткенде мына 5 жолкуга жетет. 5 пакет деп койсок болот да, шерек менен. Демек 5 жолу колдонсоңуз болот экен. 5 жолу да кээ бирлер 1 упаковкада натыйжасын көрөт, кээ бирлер 2 упаковкада көрөт. Демек мына 1 шерик пакетти алып туруп, мына бутка жабыштырып туруп, сыртынан лейкопластырь бар өзүнүн, лейкопластырь жабыштырып атканбыз. Бул пакеттер мына башында аппак болот, андан кийин эртең менен турганыңызда күрөң же кара, же ток күрөң же ач күрөң болуп калат экен. Негизинен күрөң түскө айланат. Шлак жок болсо деле күрөңгө айланат, бирок шлак көп болсо тоора күрөң же кара түскө айланат экен да.
Мен бутунда шлак жок экен дегенди ойлоймун пока. Мына ушул шлактарды бүт өзүнө сурулат экен, анан ушунун жардамы менен аяктырат экен. Кээ бирде колдонгон учурда мына суюктук да кошо чыгат экен, мына былжыраган бир суюктук кошо чыгат экен да. Бул учурда демек токсиндер ушуга жараша күчтүү болот деп эсептесек болот экен. Эми бул мына пластырдын составында, курамында эмнелер бар экен көрүп кетели. Бамбук уксусу. Бамбук уксусу бул теринин жаңыланышына жардам берет экен, нымдайт экен. Ички органдардын иштешин жакшыртып, мына бизге көп пайда алып келет экен. Зыян нерселерди чыгарып, тери аркылуу чыгарууга өргөтүп берет экен. Жапан мушмуласы бул мына антиоксидант болуп эсептелет жана свободный организмде свободный радикалдарды бүт чыгарат экен. Свободный радикал дегенибиз бул мына биз бетке кароо негиздеринде көрүп айтканбыз. Мына ошол видеода көрүп түшүнүп алсаңыз болот. Свободный радикал бул көптөгөн шаарларда бар жана тоолордо бар. Инфракызыл нурлар бар жерде атайын мына O2 деген курам эмес, O деген кычкылтек болот. Кычкылтектин O деген болот, ошо O деген түрү бардык нерсе менен реакцияга кирип кетет. Ал свободный радикал биздин органдарыбыз менен, биздин организмибиз менен реакцияга кирип кетет. Терибиз менен реакцияга кирип кетет дагы. Ошону буза баштайт. Мына мисалы үчүн алманы иштеп туруп койсоңуз сарайып кетет. Ошол O'нун свободный радикалдын тийгизген таасири. Же болбосо темирди нымдап туруп коюп койсоңуз заң басып кетет. Бул дагы O'нун таасири, тийгизген таасири. Биздин организмде дагы свободный радикал ушундай жаман таасир тийгизет экен. Ошол нерсени бүт чыгарат экен, жапан мушмуласы. Турмалин ташы өтө ден соолукка пайдалуу болуп, чоң көп касиетке ээ. Муну акыркы убакта көп угуп атсаңыз керек. Турмалин жана ошондой эле гуттуиния деген бир өсүмдүктүн жалбырактары колдонулат экен. Мына экөөсү тең бул кан айланууну тездетип, токсиндерди тез чыгуусуна жардам берет экен. Жана воспаленияны чыгарып, тез калыбына келтирет. Мына бул турмалиндин иши. Кийинки курам бул мына аскорбин кислотасы. Муну угуп эле жүрөсүздөр, муну илгертен билебиз. Бул өтө атактуу курам. Бул сөөгкө өтө керектүү курам. Сөөктүн кошулган жерлерине керектүү курам. Мына сөөктүн кошулган жерлерин бүт калыбына келтиргенге жардам берет экен. Эми противопоказания деп коет. Кайсы учурда колдонсо болбойт, ошону көрүп кетели. Демек, жалгыз өзүн колдонбоңуз эч убакта бул дары эмес. Муну мүмкүн болсо комплекс түрдө колдонсоңуз жакшы болот экен. Белге бутка болсо жалгыз колдонгон учурлар көбүрөөк атабыз. Жакшы жалгыз колдонуп жардам берген учурларды көбүрөөк атабыз. Башка максатта болсо анда комплекс түрүндө колдонгонуңуз жакшы болот экен. Эми кимдерге колдонсо болбойт мына? Боюнда бар адамдарга колдонсо болбойт экен. 2 жашка чейин, 2 жаштан кичинекей балдарга колдонсок болбойт экен. Аллергияңыз бар болсо, демек этият кылып колдонушуңуз керек экен. Мында карап, бир пакетин колдонуп көрүп, эгерде эч нерсе болбосо денеңиз, анан кийин колдонсоңуз жакшы болот экен. Бутта жара болсо да колдонсоңуз болбойт экен. Ушундай эске алыңыз. Өзгөчө бутта дегенде биз мына таманда айтып атабыз. Таманда жара болбосо, анткени сиз жанагы пакеттерди тамагыңызга чаптайсыз. Ошол себептен ошол жерде болбош керек экен. Эми баасы да кымбат эмес. Мына 1050 сомдон 1300 сомго чейин бир упаковкасы. Кээ бир компаниялар бар, 1,5 миңде саткан компаниялар бар, 2000 сомдон да саткан компаниялар бар экен. Бул пластырларды. Фабриктин баасы өтө жакын, өтө жөнтөккө жакын ылайык кылып коюлган. Мунун баасы рубльдун курсуна жараша өзгөрүп турушу мүмкүн. Биз эми эң кымбат баасын 1300 сомду эске алалы. Мына 1300 сомду сиз мына ушундай алганыңызда деле бул бир топ эле актап коет экен. Мына бир эле каражат менен сиз 5-6 пайда алат экенсиз. Биринчиси, шлак токсиндерди чыгарып организмди тазалайт. Мунун эсебинен сиз дароо жеңилдикти байкайсыз. Бетте жана башка жерлериңиз өзгөрүлөдү байкайсыз. Бел же бут ооруларын жоготот. Мен ойлойм 1300 сом белди же буттун ооруганы кетириш үчүн бул эч нерсе эмес. Анан жүздөгөн адамдар бул боюнча жакшы пикирлерин айтып атышат. YouTubeга кирип эле ножные пластыры деп жазсаңыз, толтура пикирлер чыгат. Ал эми текст түрүндө пикирлерди эске алсаңыз, анда миңдеген пикирлер болуп кетет. Бет тазаланат. Ошол эле учурда иммунитетти көтөрүп атат. Ашказан ичегинин иштешин жакшыртып атат. Мына бир эле упаковканын жардамы менен же бир эле ушул бут пластырын жардамы менен сиз көптөгөн пайдаларын көрүп атасыз. Ошол эле учурда мына жашооңуз, иштешиңиз жеңилдейт. Ал эми иштешиңиз жеңилдегенде сиздин ишиңиздин натыйжасы да жогорулайт. Албетте анан ошонун жардамы менен сиз жөн эле актап коет экенсиз бул пластырды. Эми алуу үчүн сиз мына эгерде сизге ушул видеону бирөө жөнөткөн болсо, ошол адамга кайрылып, ошол адам аркылуу алыңыз. Же болбосо YouTube'дан көрүп аткан болсоңуз, YouTube'да видеонун астында мына WhatsApp номериңиз бар. Ошол WhatsApp номердеги адамга кайрылып, ошол аркылуу алсаңыз болот экен.